Кыргызстанда орточо айлык 14-15 миң сомду түзөөрүн улуттук статистикалык комитети билдирген. Бирок таңзаарлап короо шыпырып, атка минерлердин иш бөлмөлөрүн жууган жумушчулар айына 2500 сом гана маян алат. Ошол эле учурда эң аз маян алган мугалим менен милиция кызматкери экени белгилүү. Бирок алардын бүтүндөй 2 жылдык айлык маянасын бир эле айда алган мамлекеттик кызматкерлер арбын. Маселен, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы инфоком ишканасынын директору Талант Абдуллаевдин айлык маянасы 240 миң сом экенин депутаттар айтып чыккан. Ошондой эле көрүнүш Кыргыз Телеком, Мегаком сындуу мамлекеттик компанияларда дагы бар. Кыргыз Телекомдун жетекчиси Асылбеков Атай 100 миң, Мегакомдун мурдагы директору Азат Базаркулов өзүнө 700 миң сом айлык коюп алганы белгилүү болгон. Мамлекет башчыдан, премьер-министрден, спикер, депутаттардан, министрлерден жогору айлык койгон өзүм мындай моралдык жактан туура эмес деп мен жеке оюм бар да. Жол болсо андай болсо, биз биринчи мугалим врачтардыкын бир орточо айлык бизде 15 миң деп атпайбы? 15 миңден ылдый болбой турган болуш керек мугалимдер, врачтардыкы. Мындай айлык бериш ага дагы атан чечим бар болуш керек да. Ошо чечимдерди ким кол коюп атат? Ошо чечимдерди ким кабыл алып атат? Кайта ошо чечимдин негизинде ошол орунга ким келип атат? Кандай адамдар келип атат? Бүгүн ошо чоң маяна алган жерлерге өздөрүнүн тууган туушкандары жап-жаш балдарды алып келип коюшуп атат. Ал эми мамлекеттик Эйр Кыргызстан авиакомпаниясын банкротко учураткан жетекчиси Жолдошбек Токторбаев компания иштебей турганына карабастан ушул күнгө чейин ири суммадагы айлык маяны алып келет. Эгерде ошол тармакты жетектеп турсам, менин айлыгым ошончолук суммада көп болсо, ал тармак банкротко кетип баратса, мен өзүм ойлонуп айтышым керек да. Эми анын айлыгы менен деле ал банкроттон сактап кала албайт, бирок коомчулукта мындай сөздөр болмогон эле да, менин көз карашым ошондой. Ал эми жакында эле парламенттин жыйынында Энерго холдингдин жетекчиси Азамат Абдыкадыров канча айлык аларын айтпай жашырам деп элге уят болгон. Ал эң алды менен депутаттарга 40 миң сом аларын билдиргени менен, чындыгында айлык акысы 160 миңди түзөөрү ачыкка чыккан. Колуңузга ар бир айда канча айлык аласыз сиз, изамдарыңыз? Колго тие турган сумманы айтыңыз мага. Колго тие турган сумма 80-90 миң. Ошонун тегерегинде да. Ал эмеге жараша да, ал начислениясына жараша болот. Андан да көп болушу мүмкүнбү? Андан көп болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн. Октябрда сурабайм, бүт элек. Сентябрга канча алдыңыз колуңузга? Менде так маалымат бар да, ошого уят болуп калбаңыз да кийин. 100 миң алдым го. Мен да негизи карап көрөлүм канча алганымды. Азыр эле Энерго холдингдин жетекчиси мен суроо бергенде 40 миң алам деп жооп бердилер. Экинчи суроо берсе 80 миң дейт. Үчүнчүсүндө 100 миң деп атат. Бул кайсынысына иштесек болот? Мында жетекчилер биз кантип алып отурабыз мында жалганчылардычы бул жерде. Азыр маалыматтар келип атат мына телефонгочу. 168 миң алат деп атат бир айда. Эгерде ушундай жетекчилер ушул жерге жогорку кеңешке келип алып депутаттарды, өкмөттү алдап аткан болсо, бул кызмат ордун карашыбыз керек биз мындайларды. Леонид Исламович, мен да азыр ошо таң калып отурам, азыркы немелерге жоопторго. Биз буну сөзсүз түрдө карап туруп, сизге дагы жыйынтыгын билдиребиз. Мындан тышкары 2016 жылкы киреше тууралуу декларацияга ылайык мамлекеттик кызматта иштеп, эң көп айлык алгандар улуттук банктын жетекчилиги менен Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчилери болуп чыккан. Андагы маалыматка ылайык Тышкы иштер министрлигинде эң көп маян алган кызматкер президент Сооронбай Жээнбековдун улуу агасы Жусупбек Шарипов экени аныкталган. Ал Кыргызстандын Кувейттеги өкүлү болуп эмгектенип, 3 миллиондон ашык же айына 4 миң АКШ долларына жакын айлык алып турган. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек.